Баш прокурор Өткүлбек Жамшитов жогорку кеңеште прокуратуранын былтыркы жылдык отчетун берип жатып, Кыргызстандагы эң коррупцияланган мамлекеттик органдарды атады. Алар Ички иштер министрлиги, транспорт жана жол министрлиги, саламаттыкты сактоо, билим берүү министрлиги, салык кызматы жана мамлекеттик коргоо комитети. Ал эми өлкө тургундарынын бул боюнча пикири кандай? Азаттык микрофон сунуп көрдүк. Бүт эле коррупция азыр. Садикке, мектепке балдарын киргизе албай, сентябрда ыйлап кашат. Жаман айы ошолорчу. Какие органы самые коррумпированные? Ну, я так думаю, все и так уже известно по соцопросам и так далее, публикуется не раз и не два. Это в первую очередь простым людям видны те органы, с которыми люди соприкасаются в ходе своей обычной жизни. Медицина, образование, правоохранительные органы и так далее. Вот и все. Прокуратура эсептеп чыкты, ошо эң биринчи эле эмедеп Министерство образования депчи. Бирок мен элестетем, жанагы таможняларда болот болуш керек депчи. Кечегелин таможнядан өттүк, анан көрдүк. Эмнени көрдүңүз? Ошо коррупциялашканда. Кандай коррупциялашып, акча бердиңерби? Жок, биз берген жокпуз, ошо жаныбыздагылар сүйлөшүп келатты, анан ошондон уктум да. Прокуратураны билим берүү органдары болуш керек деп ойлойм. Салык кызматы балким. Эмне үчүн ушул мекемелер коррупцияланган деп эсептейсиз? Эмне үчүн дегенде, прокуратура башында эле сотто айта турган болсок, акча берип чыгып кетти, уже баарыбыздын эле мээбизге сиңип калган нерсе. Например, 12 жылга сотоло турган болсо, андан 6 жылга эле отурат экен. Калганы акча менен бүтөт деген сыяктуу да. Укук коргоо органдарында деле азыраак бар, бирок жакшы иштегендери дагы бар да. Алардын баары эле мындай иштейт деп айта албайм. Жакшы иштегендери бар. Прокуратура тармагында дагы бар, жакшы иштегендер бар. Юстиция да. Şu içki işler emesi, milisa, gayi, ana mında munisipalni emeler olat ko, mında organizasyon. Oşolar maydadan alat şu korrupsiyada. İyiyim. Militsa. Emiye, cenabı kamuoya, ondan keyin salaktı sattoo, bilүү. Anan keyin eme yoldor şoңго. Өлкөдө көбүнчө коррупциялаштырган система бул жогорку мекеме кызматкер ишканалар, булар жогорку сот органдары. Аларга көбүнчө элдер өздөрүнүн иши эртерээк бүтүрүш үчүн акча беришет жана ошондой эле бул госрегистр кызматкерлери буга көбүнчө жерге кызыл китеп алыш үчүн барсаң, аларга көбүнчө акча неме кылышат, эртерээк бүтүрүш үчүн жеринди келип өлчөп кеткенге эле бүт баарыга деле акча алышат. Бала бакчага азыр балаңды акчаң болсо бере албайсың. Сөзсүз башчысына акча бересиң, андан кийин тарбиячысына акча бересиң, анан баламды жакшылап карап берсин деп ага да акча бересиң сөзсүз. Керек болсо коррупциянын баары депутаттардын өздөрүндө. Мына базардын баары депутаттыкы, этаж үйдүн баары, мейманкананын баары деп. Кептин баары башталган балык башынан чирийт. Депутаттарда кептин баары. Генеральный прокуратура жылдык отчетунда эме деп бербедиби? Эң коррупциялашкан орган МВД деп атады да. Ушуга кандай жооп бересиңер? Андай делебиз, кандай коррупциялашкан МВД андай болушу мүмкүн эмес. Мына МВДны атады 3 министрликти атады. МВДны саламаттык сактоо, билим берүү министрлиги. Анан чын эле ушуга мында макулсуңарбы? Жок, макул эмес, андай эмес. Коррупция жок силерде? Коррупция жок. Прокуратурада. Эмнеге? Ошо Билбейм, мен ошондой деп ойлойм. Мен ошондой деп ойлойм. Уксаң эле ошо эме болуп атат да. Прокуратура, Прокуратура. Скорее всего, милиция. Почему? Я не знаю, просто когда сталкиваешься с чем-то, все решают деньги. Кенеде эле эмебиздер жеп атпайбы, акимибиздер жеп атпайбы, анысы кандай баары эле жейт го. Бирөө эле жебейт го. Ишенич кыйын буларга андан көрө. Өзүбүздүн катышты өзүбүз кылабыз, буларга теңир кереги жок го деп. Эле айтам ошо. Гайвайкелер да бар. Ким? Гайлер. Гайлер. Эмнеге? Сөйткен ады жана эме көбөйбөдү ба? Штрафтар неме болуп атат. Эзил ошолор эле, андан башка деле жок го. Бирик ойношот да. Ачкан эшигиң аттагың соңдун баары эле коррупция. Мен твердо тигип деп айтпайм. Больницага барсаң деле, милицияга барсаң, ачкан эле эшигиң эле кел акча дейт. Өзгөчө больница. Жаңы биле албайт экенмин. Коррупцияга кабыл элексизби? Коррупцияга кабыл элек. Баарлыгы билбейм аны, балким. Бүт эле коррупция деп атпайбы? Эң көп кайсыл жерде деп эсептейсиз? Бүт эле алат баары. Бизде политика түшүнбөсө кайда? Алып атат деп эле атат, кармалып деле атат.
Өзіңіз қабылдыңыз беле?